Саламатсыздарбы, бизди жалпы көрүп аткан көрөрмандар, угармандар, ошондой эле азыр биздин дагы бир сүйүнүчтүү кабардын эси турат жаныбызда. Алгач ошо мырзанын үй алып аткан жеринен келип, өзүңүздүн жүзмө-жүз өзүңүздүн багы кубанычыңызды тең ортого бөлүшө кеттиңиз деп атайын, кубанычыңызды тең бөлүшкөнү келдик. Алгач ушул өзүңүз жөнүндө тааныштырып, анан кандай этаптардан өттүңүз, кантип ушул жака келип калганыңыз жөнүндө кыскача баяндап кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы Келечек компаниясынын жамааты. Мен аты жөнүм Абдуллаев Нурбек Сөнүшбекович, Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарынан болом. Бул жака келип калган апамдар өздөрү Москвада иштешет. Ошолор ушундай кооператив бар экен деп апам айткандан келип бул жактан таанышып, Арген деген бала биздин куратор. Ошол баары информацияны берди. Эч ойлонбой эле биз сразу ошол күнү эле макул болуп, макулдашып катталдык. 2-3 күндөн кийин эле уже первоначальный взносун 25% алып келип бердик. Анан 4% вступительный взнос дегендер бар экен, ошолордун баарын төлөп, жазылып, анан 4 айга жеткен жок, 3 ай 20 күндө ошондой убактыбыз келди. Чалды Арген. Үй издеп таптык. Кирком районунан. Тираспольский 111-үй. Ошону алып атабыз. Кубанычта турам, азыр баардык документтеримди бүтүрүп келдик. Госрегистрге барып Нур-Султан менен. Кечээ бул адилет байкелер барып, үйдү баарын көрүп, документтер жайында баары сонун экен деп айтышкан. Бүгүн эле бүттү баары. Кудайга шүгүр. Рахмат. Эгер сыр болбосо, ушул башка дагы бизге окшогон кооперативтерге барып көрдүңүзбү негизи, же бул бизге биринчи эле келген? Жок. Апам айткандан кийин биринчи эле ушул жерге эле түзөлө келдик. Түзөлө келип, ушул жерге эле сразу эле катталдык. Башка иш жерин издеген жокпуз. Канча сомго алдыңыз үйүңүздү? 2 миллион 800 миңге жазылган болчу. Анан бул сатуучулар менен ошол 2 миллион 800 миңге баалашып келиштик. Киркомдо канча бөлмөлүү? 4 бөлмөлүү. Буга чейин батирде жашагансызбы же бул? Жок. Жашаган жокпуз. Биринчи өзүңүз айына канча сомдон төлөйсүз? 19.544 сомдон бөлүнүп азыр. Бул жерде азыр документтерде сиздин атыңызда. Бүт баары. Мынакей договордо ошол жерде мынакей оригинал экен, оригинал, ошол жактан өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Толук аты жөнүн. Дагы кандай бага сунуштарыңызды же жеке өз оюңузду айта аласыз? Кандай компаниянын эмнеси менен жакты сизге? Бул компания деги эле мындай карапайым адамдардын чөнтөгүнө туура келчү нерсеби же бир аз кичине дагы мындан да жеңилдик болушун каалайт белеңиз? Өзүңүздүн кыскача оюңуз. Мен ойлойм, бул компания Кудай буйруса ошол атыда келечек, атына жараша келечеги кенен болот деген үмүттөмүн. Кудай буйруса карапайым элге, канчалаган элге жардам берип атат. Мисалы, мамлекет кыла албаган жумуштарды кылып атат да. 10 жылга деген бул бөлүп төлөө деген эң жеңил, эң жакшы нерсе да. Анан булардын дагы лимит койгон 2 миллион 800 миң деп. Бул абдан жакшы бир сумма, албетте. Эгер мындан дагы көбүрөөк кое турган болсо, балким только жана байлар колунда барлар гана алып калмак да. Жакшы келечек түзүп берип атат да карапайым элге. Сиз эмне жумуш кыласыз? Мен өзүм КамАЗ айдайм. Шаар ичинде кирпич ташып жумушум ошол. Сизге бул жака документтерден кандай нерселерди сурады? Жумуш иштеген жеринен, жашаган жеринен справка деген сыяктуу нерселер болдубу? Жок. Демек сиздин жумушуңуздан ачкандай? Паспорт менен эле катталдык. Эң жеңил экен. Жана төлөмдөрү да ай сайын кошумча жана 2000 сом төлөм. Бул эң аз пайыз да. Мисалы, банктан алсаң эмне деген гана пайыздар. Мен мурун 2-3 жыл мурун издегем, ислам, эко-ислам мисалы 15,6% деп айтканда, мага аябай эле көп болгон, ошентип калып калган. Ушул нерсе
Демек бул карапайым элдин дагы чөнтөгүнө туура келүүчү сумма деп ойлойсуз. Бизде көпчүлүк сурайт, эмне үчүн 2.800.000 эле, балким андан да көрө кылып койбойт белеңер деген сыяктуу. Эгерде андан да чоңураак сумма болуп калганда, анда эл карапайым эл кыйналып калган болмок. Себептен көп ач көздөн көп сумма кабыл алабыз, анан 10 жылга бөлгөндө ар кандай жашоо ситуация болуп кетет. Биз дагы ошол финансылык элдин жашоосун кичине таразалап, салыштырып көрүп, анан учурдагы ошол чечим ушундай болду. Чоң рахмат сизге, анан бул жака Адилет мырзага, деги эле ушул келечек кооперативде иштеп аткан адамдарга ыраазычылыгыңызды, анан кийинки алуучуларга өзүңүздүн советиңизди берип койсоңуз болот. Ушул келечек компаниясынын түптөгөн ушу мырзага, Эламан мырзага да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана ушул келечектин сотрудниктерине, жалпы жамаатка, Адилет байке, биздин кураторубуз Аргенге чоң рахмат. Чоң жардам болдуңар. Баарыңардан Аллах ыраазы болсун дейм. Жумушуңарга ийгилик. Ар дайым өркүндөп өсө бергиле. Жана бул жака келип катталам деп ойлонуп, же болбосо күмөн сүрөгөндөргө айтат элем, күмөн санабаңыздар. Мен күмөн санаган жокмун, чынында. Келип эле ошо апам айтуусунан келип катталгам. Мына Кудайга шүгүр. 6 ай деп договорго жазылган, бирок 3 ай 20 күндө эле убактыбыз келип калды. Өзүбүз деле ишенген эмеспиз да. Башында ушул убакытка точно келеби келбейби деп 6 ай күтөт болушубуз керек деп ойлогом. Бирок эрте эле келди. Демек кийинки алуучуларга 6 айды күтпөстөн 3 айды аракеттенип, үй карап, анализдеп, пландай берүү дагы туура деп ойлойсуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Эми достор, көрүшкөнчө.